ишкерлер үчүн бир грант жарыялады. Кандай грант десе, мен кандай бизнес кылам десем, полиграфиялык центр ачам дегем. Ошо бир принтер, плоттор ошол полиграфияга тиешеси бар, ошол аппарат немелерди алдырдым. 21 жаштагы Бектур Ашимов учурда Кантура Шарипов атындагы Эл аралык университетинин интернет технология жана башкаруу факультетинде 4-курста окуйт. Китеп окуганына кызыгуусу күч. Бир жылда 21 китеп окуп келген болсо, эми дагы бир жыл ичинде 27 китеп окуйм дейт. Көбүнчө тарыхый, шыктандыруу, бизнес багытындагы китептерге басым койгон. Алгачкы окуган китеби Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч китебин окуган. Китеп окуган адам менен баарлашуу, пикир алуу да өтө кызыктуу дейт. 16 китеп окудум да. План койгом ушул жыл ичинде 27 китеп окуйм депчи. Китептин мисалы китеп окусаң пайдасы өтө көп. Мээңе машык берет. Анан мисалы кандай? Мисалы мен окудум китепти 4 жыл болду да. Ушул 4 жыл азыр жаш эмес, ушул 20 жыл, 40 жыл жашап койгондой сезилер да. Учурда Бектур аталган окуу жайда Агро борбордо иш алып барат. Борбор мугалимдердин жардамы менен уюмдарга долбоор жазылып, 30 миңден ашуун жабдыкты утуп алышкан. Борбор экономика, экология, социалдык болуп 3 багытта иш алып барат. Мында мүчөлөрдүн саны 16га жетти. Андан сырткарыда Бектур компьютердик сабаттуулук боюнча окутуп үйрөтөт. Кеч ушундай конференция өткөрдүк. Бизнесмендерди, ишкерлерди чакырып, мугалимдерди, ректорлорду чакырып, студенттерди чакырып, кече бир презентация кылганбыз. Чоң ишке концерт программа, анан ошол өзүнүн сөздөрүбүз кандай ийгиликтери жеткенин футболдар кылганбыз. Бектур менен 7 айдан бери иштешип келе жатам деген Байдил сабырдуулук, жөнөкөй, эмгекчил, көптү билген инсан катары жакшы тааныйт. Дайыма изденүүнүн үстүндө болуп, убакытты туура пайдаланып, баардык ишке жетишип, китепти окуганды таштабасын айтат. Китепти алат. Бул жерде биз танцыга чыгып аткан болобуз, бул жерде мындай суюта болуп аткан болот. Суюта болуп атса, Бектур аке чекеде отуруп алып китеп окуйт. Бизге неме кылбастан, биз жини келсе деле мындай окуй берет. Токтосон, не болсо деле окуй берет. Токтосон китеп окуйт. Дайыма таң калат болчумун. Кантип мындай немеси жетет экен депчи. Китеп абдан көп окуйт Бектур акечи. Агро борбордо 16 мүчө бар болсо, дагы мүчө болом деген студенттердин саны арбын. Алдыга умтулуу болду мен өзүмдө. Бул проекттер боюнча какой-то бир нерсени үйрөнөм деп алдыга умтулдум бул жерде. Бектур байкен сүйлөгөнү, анан интересно болду бул жерде мага. Какой-то бир нерсени үйрөнүп чыгам деген. Буга чейин да Бектур уюмдар менен долбоор аркылуу бир топ ийгиликтерди багындырган. Алгач колдоо Даанакер коомдук бирикмеси көмөк көрсөтүп, колдон келген жардамдарын берип келишүүдө. Барчынай Жанзакова, Буркан Матов, Жаңы күн үчүн.